Мен жүрөктү жаркыраган хрустальный вазага салыштырып кетейин. Адегенде ал ваза кооз, жаркырап турат. Жараткан бардыгын сулуу кылып жараткан. Ошол ваза убакыт өткөн сайын акырын кирдей баштайт дагы, аягында капкара болуп караят. Жүрөктөгү кир бул эмне? Бул ачуулануу, ичи тардык, калпайтуу, бул жалган дүйнөнү сүйүп ага берилүү, атаандаштык, мен андан кыйын болом, мен эң мыкты болом, бирөөнүн артынан ушактоо. Биз кирди кантип тазалайбыз? Бул жөнөкөй эле бир процесс чындыгында. Баары жөп-жөнөкөй. Сиз баягы карайган вазаны жууп ана отуруп, акыры баштапкыдай агарган кейпине алып келесиздер, чынбы? Эң башкысы биз өзүбүзгө муну айтып жүрөлү. Мен бул дүйнөгө Аллахтын халифасы катары келгенмин. Орун басары болуп жөнтүлгөнмүн. Сиздин жыратыңыз бар дейли. Биринчи кезекте сиз эмне кыласыз? Биринчи жаратты жуйсуз. Экинчи жолу болбош үчүн айланаңыздагы себепкерлерди дагы алыстатасыздар. Үчүнчүдөн шыпа берүү үчүн дары-дармектерди коесуздар. Мына ушуну биз тазалоо деп атайбыз. Дагы кайталап кетели. Жүрөк жараталды, эмнеден жараталды? Кызганыч, ушактоо, жек көрүү, Аллага ишенбөөчүлүк. Мен алардан кадам-кадам арыла баштайм, Жүрөктү тазалоо бул кир тарелканы жуугандай эле. Ошол тарелка өтө кир болсо, тазарганча суу менен жуйсуздарбы? Ошондой эле. Жүрөктү таза тутуу бул Алланын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жиберген 3 өкүмүнүн бир өкүмү. Биринчи айта кетүү нерсе Бакара сүрөсүндө айтылат. Бул Ибрахим алейхиссаламдын дуасы болчу, ооба, туура. Я Раббим, бизге пайгамбар жөнөт, ал бизге сен аяттарыңды үйрөтсүн, китебиңди, өкүмдөрүңдү үйрөтсүн жана жамандыктардан, күнөөлөрдөн коргосун деген болчу. Сен аяттарыңды үйрөтсүн, китебиңди, өкүмдөрүңдү үйрөтсүн жана жамандыктардан, күнөөлөрдөн коргосун деген болчу. Машаллах, туура жооп. Эгерде Куранды барактап көрсөңүздөр, бул аят Куранда 4 жолу кездешет. Бул аят Бакарада экинчи жолкусунда кезектери бир аз өзгөргөн болот. Я Раббим пайгамбарды жөнөт, аят окутсун, анан жүрөктөрдү тазартсын, китебиңди жана өкүмдөрүңдү үйрөтсүн. Сиз мусулмансызбы? Сиз акыйкатты, чындыкты билесизби? Кээ бир алымдардын айтымында ар бир мусулман жүрөгүн таза тутуусу шарт, милдет. Кыскасы, кантип жүрөктү таза тутабыз? Эми дагы бир жолу кайталап кетели, уктап жатканда ойгонуп айтып берчүдөй болуп. Бул узак убакыттагы процесс. Бир күндө эле мен сага деп мүмкүн болуп кетүүчү нерсе эмес. Мен кааладым, мойнума алдым, вирустардан кутулдум, дагы тазалыкты кармоону уланта берем. Адегенде өзүбүздөн сурашыбыз керек. Менин көйгөйүм эмнеде? Менин көйгөйүм ачуулануу. Ачуулануу бул Аллахка каршы чыгуу. Мен жаман сөздөрдү айтып, адамдардын көңүлүн калтырып жатамын, таарынтып жатамын. Менин көйгөйүм эмнеде? Ичи тардыкта. Эмне үчүн аларда бар да менде жок? Аллага татыктуу эмес. Менин көйгөйүм эмнеде? Менин тилимде. Оозумду ачканча эле адамдарды таарынтып, кемсинтем, ушактайм, калпайтам, шылдыңдайм. Биринчи кадам бул мойнуңарга аласыздар. Экинчи кадам бул чөйрө, дос, курбу. Салих досторубуз барбы? Мен ал чөйрөгө аралашканда ушакташымды билемин, мойнума алам. Мен ал чөйрөдөн алыстаймын. Бул бир вирус. Мисалы, бирөөнүн үйүнө барганда жүрөгүм тышсыздана берет да. Анын үйү меникиден чоңураак, анын 4 бөлмөсү бар, менин болсо 3 бөлмөм бар. Ошондой болсо, мен ал мамиледен колумду үзө баштайм, алысташым керек. Башкача айтканда, бир адам көйгөйүн, анын себебин аңдап, аны мойындаш керек.
Экинчиси бул максат коюш керек. Билим алуу, илим алуу, үйрөнүү деп. Мен Аллахты канчалык жакшыраак таанысам, өзүмдүн кемчиликтеримди да жакшыраак түшүнө баштаймын. Экинчи кадам бул эң кыйыны, бирок кадамдары оңой эле. 4 нерсени азайтабыз, 1 нерсени көбөйтөбүз. Ибн Кайюм сонун айтып берген эле. 4 нерсени азайт дейт, алардан мүмкүн болушунча алыстайбыз. Кандай ойлойсуз? Ал эмне? Азыраак сүйлөшүү, азыраак уктоо, азыраак тамактануу, азыраак баарлашуу. Эмнени көбөйтөбүз? Зикирби? Ооба, дал өзү машаллах. Аллахты көбүрөөк эстеп зикир кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сөзү бар. Аллахты эстегенде гана жүрөктөр эс алат. Баягы хрусталь ваза эсиңиздеби? Ооба. Баягы идишти жууганда эле биз ферини колдонобуз го. Ошондой эле фери бул эсиңиз зикир. Зикирдин ар кандай түрү бар. Куран окуу, Куран жаттоо, Аллахтан кечирим суроо, истихфар айтуу, таңкы, кечки зикирлер, субханаллах деп зикир айтуу, тайбиятта карап, я Аллах, субханаллах, кандай гана коозукту сен жараткансың деп айтуу. Бул аракеттер көп убакытка узаш керек. Тазалануу бул 1-2 күндө эле болуп кетүүчү иш эмес. Акырын өзүңүздөгү өзгөрүүлөрдү байкай баштайсыз. Тынчсыздануу азаят, шүгүрчүлүк, ыраазычылык көбөйөт. Азыраак нааразычылык болот. Нааразычылык азыркы күндөгү эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Материалдык нерселерге азыраак байланып бериле баштайсыз. Барга да шүгүр деп каласыз, жокко да шүгүр деп каласыз. Ошол деңгээлге жетип каласыз дейсиз. Ушунчалык жакын болуп, Куран окугандай эле жүрөктөрүңүз жибип, ыйлап, түнкү намазга өзүңүз эле туруп каласыз жана башка. Баары аста.